аябай оор көйгөй экен. Ар бир биздин жашоосундагы, турмуштук жашоонун дагы өзүнүн кандайдыр бир жанагындай жолу болот экен, стадиялар болот экен. Башында мындай медовый месяц деп коет, жана бизге аябай бири-бирибизди жакшы көрүп турган кезибиз. Анан ошондой эле адамдын өсүшүндө эле көптөгөн нерселер болуп турат экен. Азыркы учурда дагы кайсыл учурларда биз башка адамдар менен сүйлөшүп баштайбыз, кайсыл учурларда бизге ошондой мамиле болуп баштайт. Баардык нерсе өзүбүзгө болгон мамиледен дагы келип чыгат экен. Азыркы учурда сиз аябай жабыркап турган кезиңиз, анткени ички сезимдериңиздин баардыгы ооруп турган кез экен. Анан мындай кезде биз ойлойт экенбиз да, мага эч ким жардам бере албайт, эмне кыларымды билбей турам деп ар кандай ойлор келип баштайт экен. Ошондой кезде биз жанагындай сезимге берилип кетип же кандайдыр бир ойлорду көбүрөөк ойлоп алып, өзүбүзгө мындай туура эмес келбей кала турган иштерди кылып коет экенбиз. Ошондуктан мындай оор кезде эң биринчиден адиске кайрылган жакшы. Бул эмне берет? Сезимдерди, анан ошол эле ойлорду туура жолго салганды. Анан эң биринчиден бул башка адам менен, бир адам менен, жолдошубуз менен, жакын адамыбыз менен бул ачык сүйлөшүү деген болот. Ачык сүйлөшүү деген жанагынтип урушуп кетүү эмес, ачык сүйлөшүү деген бул сезимдерди айтуу, кандай ойлорубуз бар, анан ага себебин айтышыбыз керек экен. Анан эң негизгиси кандай жолдорду көрүп атканыңарды экөөңөр чогуу чечүү керек экен да. Анткени үй бүлөнү бир эле адам курбайт, эки адам курат. Анан эмне үчүн мындай болот? Ар бир адамга бул өзүнүн кадыр баркы баалуу болот экен да. Анан кайра эле биздин кадыр баркыбыз түшө берсе, кээ бирки учурда биз тажап калат экенбиз. Анан сиз айткандай ар кандай ойлор келип баштайт экен. Мен кетип калсамбы, эмне кылсам деген. Бул жерде чечимди сиз гана чечесиз, жолдошуңар экөөңөр. Ошондуктан бирдемени мындай сезим учурунда чечпей, жанагындай эмоциялар көп болуп турган кезде чечпегенге аракет кылыш керек экен да. Ажырашууга дагы бул келген мындай бир күндө же эки күндө келбейт экен. Бул нерсеге көп учурда келет. Көбүрөөк убакыт керек экен да. Ошол эле кезде эгер үй бүлөнү сактап калам десеңиз дагы бул нерсеге дагы убакыт керек. Анткени азыркы учурда сиздин сезимдериңиз аябай күйүп турган кези, жараңыз канап турган кези да. Ошондуктан буга дагы убакыт керек. Анан эң биринчиден бул келишим түзүү. Кийинки жашообуз кандай болот, эмне кылабыз? Мага мындай мамиле жакпайт, мен мындай каалайт элем деп баардык нерсени сүйлөшүп алсак, анан кээде болот башында жакшы ошол нерсени аткарып баштайт экенбиз да, анан кийин кайра убакыт өткөндөн кийин эле баардыгын унутуп калат экенбиз. Эң биринчиден бул жоопкерчилик. Эгер мен ошол үй бүлөмдү сактайм, кармап калам десек дагы, биз көптөгөн нерсеге да даяр болушубуз керек экен. Ошо келишимди бузбаганга, ошол эле кезде жолдошубуз менен да сүйлөшүшүбүз керек экен да. Келишимди ал дагы бузбаганга өзүнүн жолун табыш керек экен да. Анан ошол эле кезде биз ошону сүйлөшүп алат экенбиз. Анан эгер келишимди бузсак эмне болот? Эгер келишимди бузбай, келишимди түзгөндө дагы бул узак убакытка түзгөн кыйын болот экен, кыска убакытка түзүп башташ керек экен да. Анан эгер биз ошого чын эле жетип алсак эмне болот? Жетип алганда анда экөөбүз чогуу бул жака барып эс алып келебиз же кандайдыр бир жаңы үй бүлөлүк традицияларды киргизебиз деген дагы. Анан көптөгөн жолдор бар ошол үй бүлөдө мамилени жакшыртууга. Ошол эле жанагындай майрамдарды чогуу тозуу, ошондой эле кандайдыр бир жака чогуу чыгуу дегендей. Анан кийинки кезде биз жашообузда коет экенбиз да, үй бүлөдөн башка эч нерсе жок дегендей. Жок, бизде анда адам мындай толук жашабай калат экен да. Үй бүлөдөн башка бизде жумушубуз дагы бар, досторубуз дагы бар, менин өздүк өсүшүм да бар. Анткени ар бир куракта өзүбүздүн кандайдыр бир муктаждыктарыбыз бар экен да. Ошол нерселерге дагы көңүл бурганда аракетибизди кылышыбыз керек экен. Эгер алар жок болуп калганда биз жанагындай энергиябыз бар да, энергиянын баарын жана үй бүлөгө бере берет экенбиз. Анан кийинки кезде ал жакта көп болуп кетет экен, анан чыр чатактар чыгып калышы мүмкүн. Ошондуктан баардык жакта баланс болуш керек экен да. Эгер ошол эле үй бүлөдө апасынын, жубайынын, келинчегинин көңүлү ток болсо, балдарынын дагы жанагындай эмоционалдык фону жакшы болот экен. Аялынын ошол эле эмоционалдык фону эң биринчиден ошо жолдошунун мамилесинен чыгат экен да. Ошондуктан ар бир адам үй бүлөдө баалуу да.